жокпу? Тактап эле. 13-3 учреждение вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ней имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете, лишь согласие собственника этого имущества. Кто собственник анда? То есть, получается, на баланс алынат, приобретаться будет имущество, а потом Бергуну, если собственник министра, он своей подписью может отчуждение спокойно может произойти и продать, что ли? Мен чугун жокмун да, буякта ким собственник анда? Министрби? Министрликпи? Эльмира Айым, Өкмөтпү? азыр өкмөт, бул 2 компьютер алган жатабыз. Ошол компьютерлер башка имущество жок. Ну, это азыр айтып атасыз. А кийин деген земельный участки, недвижимость приобретаться этилсечи, имущество деп белгилеп койдуңар. Да бияктан сразу жазбайт билиңер. Мы хотим приобрести там компьютерные техники деп. Вы же детально не прописали, ошон үчүн сурап атам. А кийин ошондой чоң имараттарды, зданиялерди алынып калса, алардын процедурасы отчуждение кандай болуп калат? Собственник министрлик болсо? Эльмира Айым азыр 4 миллион сом жөнүндө сөз болуп атат. Зарплатанан 2 компьютер жөнүндө эле сөз болуп атат да. Ошону сиздерге кароого алып келдик. Сиз туура түшүнүңүздөр. Биякта Биякта депутаттардын маселе боюнча биз азыр эч нерсе деп айта албайбыз. Дирекцияга имущество тийби, тийбейби? Же инвесторлор менен эле башка мамлекет бөлүшүү? Урматтуу МЧСнин өкүлдөрү, бизде биякта деген эми алып келген эле бүт эле маселени колдоп бере атабыз. Азыр депутаттар менен сүйлөшсөңүз мындай эле колдоп беришет. Бирок кеп мындай да болот да, биз колдоп берген аягында деген баягы Бөлтүрүк мырза деле бияка келген. Бир нече миллиард сурап, аягында камалып кетти. А нам всем неудобно, а мы же 2 миллиарда выделили. Мы правильно выделили или нет? Поэтому депутаттар суроо берип атат, сиз жооп бере албай жатсаңыз ошон үчүн тактап атышат да. Лично сиздерге каршылык жок. Персонально. Азыр. Ошол просто собственник анда МЧС болуп калат да. И биякта сиз жөн эле тиги компьютер жөнүндө айтып атасыз деп сурап атасызбы, же дагы бияка мүлк алынабы? Эч кандай мүлк жок башка. Жок, мен азыркын сураган жокмун. Келечекте алынабы? Сиз туура түшүнсөңүз, положениени иштеп жатканда ал маселелер сөзсүз каралып кетиш керек. Мүлк боюнча анан мүлк ал жерде жазылыш керек. Мүлк кийин кимге өтөт? Ликвидация болуп кетсе, эмне болсо кайка өтөт? МЧС министрликте калат, Ошол талап аткарылып атат. Хорошо, макул. Рахмат.